Бишкек шаарында 35 жаштагы жаран жубайын жана 6 айлык баласын катуу сабаган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул тууралуу Кактус медиа өздүк булактарына таянып кабарлады. Маалым болгондой, 25 февралда милицияга эркек киши жубайын тынымсыз сабап келгени тууралуу маалымат түшкөн. Бул жолу жаран жубайы менен кошо 6 айлык баласын да сабаган. Алган жаракатынан улам жубайы улуттук госпиталга жаткырылган. Анын денесине ар кандай жаракаттар жана баш сөөгүнөн жаракат алганы аныкталган. Ошондой эле 6 айлык наристе Бишкек шаарынын медициналык тез жардам клиникалык балдар ооруканасына жаткырылган. Бөөктүн баш сөөгүнүн сынганы аныкталган. Бир жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында айтылат. Маалыматка ылайык, мындай чара 8 марттан тартып күчүнө кирет. Душмандардын бүтүндөй империясы Москвага каршы курал алып, алар Россияны жер бетинен жок кылууну максат кылып коюшкан. Орусиянын оппоненттерин Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Национальная оборона журналына жазылган макалада санап берди. Анын айтымында Орусиянын душмандары Украин жана европалык неофашисттер, АКШ башка англо-саксондор жана алардын вассалдары. Медведев алардын бири да Орусияны муунта албайт деген ишенимин билдирди. Буга чейин Медведев Батыштын максатын атаган. Анын пикиринде Батыш Орусияны башкалар аркылуу жеңүүнү каалап, Украинанын азабын гана узартууда. Ал эми бул кагылышуудан жөнөкөй украиналык, ошондой эле европалык жарандардын жапа чегип жатканы ал үчүн баары бир, деди Орусиянын Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары.